депрессия, стресс болгондо мусулман адам эми бул оор нерсе, оор акыбал, оор жоготуу учурларда боло турган маселе. Мындай кыйынчылыктар, түйшүктөр келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын адаты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазга шашылган. Иза ахзабаху шей, пайгамбарыбыз бирдеке кыжаат кылса, бирдекеден кыжаат болсо, ал пайгамбар ошол замат намазга барган. Себеби намаз руханий азык, руханий Алла Тааланын берген нематы. Биз Алла менен байланышабыз. Ошон үчүн ушундай учурлар болгондо эң биринчи мусулмандын милдети намазга шашуу керек. Намаз окуп Алладан эки рекет намаз окуй, Алла, мен ушундай акыбалда болуп калдым, оор жоготуу болду, оор акыбал болуп калды, өзүм билбей калдым, стрессте болуп калдым, мени ушул акыбалдан чыгарын деп Алла менен байланышып дуа кылынат. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуалары бар. Алла дуаларды окуп жүрүш керек. Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хузн. Пайгамбар көп окуган Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хузн. Я Алла, мени кайгы кападан, гамдан сактагын деген дуасы бар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Муну окуп, я Алла, мени кырыш айтса да болот, Алла мени кайгы кападан, гамдан, жаман стресстен, оорулардан сактагын деп тилесе болот, дуа кылса болот. Хасби Аллах ни'мал вакил, ни'мал маула ва ни'ман насир. Хасби Аллахны көп айтыш керек. Бул зикирлер да бар. Ла хаула ва ла куввата илля билла деген зикирлер бар. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген зикирлер бар. Ушул зикирлерди көп окуш керек ошол учурларда. Ошол учурларда көп окусак, иншалла, Аллах субхана ва таала бизди ушул стресстен чыгарат. Чыгара турган нерсе ушул. Себеби бул руханий ооруларды биз Аллага кайрылуу менен гана жеңе алабыз.